Аялдын акчасын тартып алган таптакка туура эмес. Ал аялдын өзүнүн мүлкү. Аял тапкан акчасына даже балдарын бакканга милдеттүү эмес. Аны күйөө багыш керек, аялды кошуп туруп. Урган таптакыр жакшы эмес, сөккөн жакшы эмес. Бул мусулмандын иши эмес. Сенин күчүң болсо аялдын кудайы бар. Кудай Таала бир ошол аялдын көзүн каратып коет. Шунтип көзүң бүлбүлөтүп, колуңдагы, бутуңдагы, башка жериңдагы кыймылдай жатып каласың депчи. О, жаман кудайың коргулса. Ошон үчүн этият болуш керек. Арам да, бул болбойт, ушул жакшы эмес да. Аял турган сүйлөгөн болбойт. Анан милдет кылбаш керек. Мен багып атам деп. Сен алганды өзүң ал, сен милдетиңди аткарып атасың сен. Сен ага напил садака жок, напилдин соо сага берилет. Бирок ал сенин милдетиңди аткарбасаң күнөөкөр болосуң. Намаз окуган милдет кылгандай эле кеп, сени багып атам деген сөзчү. Ошол эркектер, билбейм кандай эркектер, булар душасы да катын болуп калган эркектер да. Эркек кебетесил эркек, ичи башка да, жанагыдай. Ал акмакчылык, урматтуу бир туугандар. Ошо болбойт, уят болот.